Bismillahirrahmanirrahim. Söyleli başladık mı? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу студияда коноктору, биз дагы эле болсо ислам интеллектуалдык оюндарын тандап алуу турунун акыркы бир оюнун өткөрүп жатабыз. Бул оюнда эки команда келген. Кыргызстан эл аралык университетинин үлгү командасы жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин командасы. Кет, мен даяр. Мени кубандырган нерсе, диний окуу жайлардан дээрлик команда жок. Бир-эки команданы эске албаганда көпчүлүгү мындай бир светский дейбизби? Dini emес окуу жайлардан да. Бул да болсо бүгүнкү биздин коомдогу диндин актуалдуулугун жана дин маселелеринин биздин элге жеткирүүдөгү кызыкчылык тудуруп жатканынан бир ишарат. Когда обсуждение идет, можно две команды. Оюнга келгениңиздер үчүн сиздерге Аллах ыраазы болсун. Анда бүгүнкү оюнду баштоо үчүн биз чычуу кулак тарттык эле. Биринчи болуп үлгү команда, биринчи болуп кечиресиздер Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин командасы жооп берүү укугун алды. Ал эми үлгү командасы адаттагыдай эле экинчи орунду алгандан соң дуа кылып турасыздар. Качан гана Баласагын атындагы команда туура эмес жооп берет экен деп тилеп турасыздар да. Анда мен командаларды тааныштырып өтөйүн. Үлгү командасынын мүчөлөрү менен Карымшаков Тимур, Рысалиева Айгүл, Зикиров Жыргалбек, Рамайкулов Алмамбет, Бакиров Артур, Мырзахматова Миңайым. Команданын капитаны Бакиров Артур. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин командасы менен тааныштырып кетейин. Абдраимов Базарбек, команданын капитаны. Айнабаева Асель, Балбаков Эрнис, Нурмаматова Айгүл, Сүйөркулов Мирлан жана Убалы кызы Анара. Эгер талаштар болсо, оюндан кийин талашабыз. Анда уруксат берсеңиздер, бүгүнкү оюндун шарты мурдакы эле оюндардай ойлонууга жарым мүнөт убакыт берилет. Биринчи чычуу кулак тарткан команда суроо тандоо укугу да бар, жооп берүү укугу да бар. Эгер туура жооп берсе, уланып кете берет оюн. Туура эмес жооп берип калса, демилге кийинки командага өтөт. Демек, Жусуп Баласагын атындагы университеттин командасы биринчи суроону тандады. Суроолор өтө жеңил. Бул суроолорду түзгөн жигиттер Мирлан, Абай жана Сүйөрбек. Өтө жөнөкөй эле суроо. Мен таң калат элем эгер командалар ушул суроого ойлонсо. Аллах субханаху таала Ибраим алейхисаламды өзүнүн досум деп атаган пайгамбарды, уулу Исмаил алда кийин пайгамбар болду. Исмаил алейхисаламды курмандыкка чалууну буйурду. Ибраим алейхисалам баласын талага алып чыгып, бир өрөөнгө алып чыгып, кадимкидей кол бутун байлап, бычагы менен курмандыкка чалайын деди, бирок бычак кеспей койду. Бычак өтпөй калдыбы деп коркуп кетип, ташты бир койсо, таш бөлүнүп калды дейт. Элестетиңиздер, пайгамбар эмес жөнөкөй эле адам катары элестетиңиздер, өзүнүн баласын союп жаткан адам. Бул өтө оор. Эмнеге союп жатат десе, Аллах субханаху таала балаңды курмандыкка чал деп буйурду. Суроо. Аллах субханаху таала өзүнүн пайгамбарын баласын курмандыкка чалууну буйруу менен эмнени сынагыңыз келди? Убакыт. Let's say thank you Allah for blessing us with good life in this world. Inshallah. Let's say thank you Allah for blessing us with good life in this world. Inshallah. Убакыт. Биринчи болуп жооп берет Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин командасы. Ким жооп берет, Базарбек? Бул Алла Таала өзүнүн сүйүктүү пайгамбар болуп истелген Ибрахимдин өзүнө кандай деңгээлде берилгендигин сыноо үчүн бул сыноону жөнөткөн. Бирок Ибрахим пайгамбар өзүнүн чын ыкласы менен берилгендигин билгизүү максатында өзүнүн баласын курмандыкка чалууга даяр экендигин билгизди. Негизги жооп ошо да. Рахмат, жооп туура. Ал пайгамбардын Аллага болгон ыкласын текшерүү.
Максатындагы буйрук эле. Келерки суроо. Өтө кызыктуу суроо. Ислам өзү адамдын табиятына ылайыкташылган дин болгондуктан ислам өкүмдөрү дагы жөнөкөй эле исламдан тааныш болбогон адам акылын жүргүзө турган болсо жооп табат да. Мисалы үчүн азыркы суроодо мен ойлойм силер жообун табат болушуңар керек. Логикалык суроо. Белгилүү пенде Абдулла ибн Абдукарим кошунасына зекет берди. Кошунасына зекет берди. Зекет билесиздер, ислам түркүнүн 5тен бири. Абдулла айтып атат кошунасына. Калганын эртең берейинчи деп. Суроо. Бул суроонун кайсыл жери туура эмес түзүлдү? Убакыт. Let's say thank you, Allah, for blessing us with good life in this world. Inshallah, hereafter. Let's say thank you, Allah, for blessing us with good life in this world. Inshallah. Убакыт, урматтуу командалар. Демек, жооп берет Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин командасы. Ким жооп берет? Анара жооп берет. Анара. Суроо түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Биз команданын чечими боюнча бул жерде зекет дегенди ар бир мусулман пендеси өзүнүн чын ыкласынан чыгарып бериш керек да. Суроонун туура эмес жери калганын мен эртең берейинчи деген жерде. Ушул сөз туура эмес. Ооба. Биздин оюбузча. Рахмат, жооп туура эмес. Бул жерде айтылып кетти, зекет бир күндө гана берилиш керек деп, бир жылда бир күн белгиленген. Абдулла ибн Абдукарим деп атат. Кошунасына зекет берди. Калганын эртең берейин деп атат. Суроонун кайсыл жери туура эмес? Калганын эртең берейин деген ал бүгүн бериш керек зекеттин баардыгын, бир күндө. Жооп. Зекетти бир жылда бир белгиленген күнү бере алат да, экиге бөлө албайт да. Туура эмес. Зал. Эки команда тең туура эмес. Эртең берейин деген сөзү бул жерде туура эмес болуп жатат. Анткени эртеңкиге мындай кепилдик бере албайт эч ким. Туура эмес. Ошондуктан Абдулла бин Абдулкарим кошунасына зекетин берди, Зекетин берди. Демек ушул жерден сүйлөм толук болду. Сүйлөмдүн ары жагы уландысы ашыкча. Демек зекетин бергенден кийин зекетин толук берди. Мен түшүнүм боюнча ушундай. Туура эмес. Зекет деген ошол байлыктын байлык эмесине даражасына жеткенден кийин бериш керек да, бай адамчы. Ал адам анткени бай эмес да, зекет берүүгө эмеси жок. Ошондуктан эртең берейинчи дегени туура эмес. Зекет берүүдө зекеттин размери болбойт да. Туура эмес. Зекет канча бере алсаң ошо. Калганын эртең берейинчи дегенде бул жерден менин оюмча бир сөздү калтырып кетти, Кудай буйруса деген. Туура эмес. Мен оюм боюнча бул сүйлөмү өткөн чакта болуп атат. Анан кийин келечектеги кепилдик берүү маселесинде Кудай буйруса деген сөздү таштап кетти. Туура эмес. Бул жерде эртең берейинчи деген өзү туура эмес, себеби анын малы ошол зекет бере турган өлчөмгө жеткен жок. Туура эмес. Көңүл бурсаңар, элементарный эле бир жерде ката турат да. Менин оюмча бул зекетти кошунасына берүү туура эмес го дейм. Туура эмес. Кошуна ала берет зекетти. Байлыгы жеткенден кийин зекет берди, и калган байлыгы жете элек го. Туура эмес, болду. Микрофон жабылды. Мына жообу мындай. Урматтуу командалар, урматтуу зал, суроо кайры туура эмес түзүлгөн деп атабыз да. Абдулла зекетин берди деген сөз туура эмес. Абдулла зекетин бере элек. Эртең берем деп атат. Калганын. Зекет качан берилди деп эсептелет десе, толук колго өткөндөн кийин зекет берилди деп эсептелет. А суроо жазылып атат, зекетин берди деп атат. Демек зекетин берди деген сөз туура эмес. Алхамдулиллахи роббил аламин. Үчүнчү суроо. Бүгүнкү оюндун үчүнчү суроосу. Оңой эле суроо экен. Өтө эле оңой. Жусуп алейхисалам, жана биз айттык. Жусуп деген бир өзүнчө сүрөдө бар. Жусуп пайгамбарды көргөнү келген аялдар аны көргөндө коон туурап отурган, а балким банан
сурап отурган бычактар менен колдорун кесе баштады дейт. Суроо эмнеге? Let's say thank you, Allah, for blessing us with good life in this world. And inshallah, let's say thank you, Allah, for blessing us with good life in this world. And inshallah. Убакыт бүттү, урматтуу командалар. Жусуп алейхисаламды көргөнү келген аялдар колдорунда бычактары бар эле дейт. Ошол бычактар менен өздөрүнүн колдорун тиле баштады дейт. Мен сурап атам, эмнеге? Башынан Жусупту жана Вильможанын аялы мени сордуктап деп обвинять этет. Анан кийин ал болсо качып баратканда артынан жулуп алганда айтат: если Жусуп туура эмес болсо анын асты айрылмак, если аял туура эмес болсо анын арты айрылмак дейт. Анан кийин тиги аял сознавать этет баарынан, и анан кийин бүт мындай эмелер кетет, слухтар. Анан кийин ал аялга башка аялдар келип айтат: көрсөтчү ошону бизге деп. Ал аял болсо аларга бычак берип айтат: мына мону карап тургула деп. Анан кийин ал Жусупту көргөндө аялдар анын сулуулугун, чырайлуулугун көрүп, өзүгө волнением эме болуп, андан нур чачылып турганын көрүп, колдорун кесип башташат. Эми ушул жерден суроо берилип атат, эмнеге деп. Ошо анын чырайлуу нурун көргөнүнөн. Азыр өзүңөрдүн жообуңарды татаалдаштырып аласыңар. Мына дагы бир жолу айтайын. Эмнеге аялдар колдорун кесип алышты? Эмнеге кесишти? Атайлап кести. Эмнеге кести? Эмне максат? Сулуулугунан өздөрү билбей калышты да. Кескенин билбей калды. Сулуулугуна маңыркап кескенин да билбей калды. Буну менен Жусуп алейхисаламдын өтө сулуу экендиги айтылып атат Куранда. Рахмат, бир упай силердики. Келерке суроо. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Суроону түзгөн жигиттерге Аллах разы болсун. Жакшы суроолор экен. Бул суроо өтө логикалык суроо. Мен бул суроону финалга деле коймокмун. Бирок ишенем, финалга чыга турган команда азыр деле бул суроого жооп берет. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ислам динин алып келген пайгамбар, тирүү кезинде анын үстүндө бир булут саябан болуп күзөтүп жүрчү эле. Буну билесиздер. Буну кайсыдыр бир жазуучу Чыңгызханга коюп коюптур бул булутту. Чыңгызхандын булуту деп. Чындыгында бул биздин пайгамбарыбыздын булуту. Тирүү кезинде аны саябан кылып булут эрчип жүрчү дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин анын атын эмне эрчип жүрөт убакыт. Let's say thank you, Allah, for blessing us with good life in this world. And inshallah, let's say thank you, Allah, for blessing us with good life in this world. And inshallah, Убакыт, урматтуу командалар, өтө логикалык суроо. Бир анча деле диний билимдин кереги жок. Ким жооп берет, Базарбек? Асел жооп берет. Асел. Биздин оюбузча Мухаммед өлгөндөн кийин анын атына даңаза калды, жана ошондой эле китептерде саллаллаху алейхи вассалам деген Саллаллаху алейхи вассалам, туура. Кеттик, мен даяр. Уруксат берсеңиздер, адаттагыдай эле мен ушул суроого жооп берүү мүмкүнчүлүгүн Кыргызстан эл аралык университеттин үлгү командасына берейин, анткени үлгү командасы башка окуу жайларга үлгү көрсөтө алды. Бул оюнга катышуу чындыгында эр жүрөктүүлүктү талап кылат эле. Сиздер, Аллах разы болсун, эр жүрөктүүлүк кылдыңыздар. Урматтуу эл аралык университеттин командасы деңиз жолунун башка бир түрүн ачкан пайгамбар. Убакыт. let's say thank you, Allah, for blessing us with good life in this world. And inshallah, let's say. Убакыт. Урматтуу эл аралык университет. Деңиз жолунун дагы бир башка түрүн ойлоп тапкан пайгамбар.
Биздин оюбузча Муса пайгамбар болушу мүмкүн го. Кайсы түрүн ойлоп тапты? Куруп өтүп кетип жана жол деңизди бөлбөдү ал. Өтүп бараткандачы, качып баратканда. Ошондо ошол жол аталып калабыз. Баракелде, Аллах разы болсун. 3-1 эсебинде, албетте Муса алейхисалам деңизде жүрүүнүн жападан жалгыз эч ким кайталай албай турган жолун Аллах субханаху ва тааланын жардамы менен көрсөттү, туурабы? Аса таягын бир койду, деңиз жарылды. Бул да деңизде жүрүү жолу да, туурабы? Демек 3-1 эсебинде мен жарым финалга Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинен Абдурайымов Базарбек жетектеген командасын чакырам. Сиздерге чоң рахмат. Биз менен дайым байланышта болуңдар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер менен акыл ажары ислам интеллектуалдык оюну болду. Келерки оюнга чейин салам алейкум.